Assalamu alaikum айылдаштар, туғандар, мені таныгандар, танымагандар. Мен атым Алмазбек, Кадамжай району Алга айылынан болам. Буга чейин Кемерово областы Прокопьевск шаарынан окуп, ушул кесип жүргөнүм. Москвада иштедим, Сочиде иштедим, Бишкекте келип иштедим. Анан өз айылга шартка байланыштуу келип, Кудай кааласа устакана ачайын деп атабыз. Азырынча пока ушул реклама аркылуу 1ден 2ден машина келип турат. Анан туғандар дагы бир ой пайда болду да. Кудай кааласа бир комментарийден жазып добуш берсеңиздер, сиздер ой пикириңиздерди айтсаңыздар эми. Эки адамдын машинасынын фарасын полировка кылып беребиз, бесплатный. Өзү негизи бир фара 300 сомдон 500 сомго чейин полировка кылып атабыз, состояниясына карап туруп. Ошону сиздер комментарийге жазсаңыздар, кыл деп. Кылабыз Кудай кааласа, розыгрышты дагы. Анан комментарийге жазгандардан ичиден тандап алабыз. Бир основной шарты бар, бизге подписка болуш керек. Ошондой. Бир комментарийди баңдатыңыздарчы тугандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум айылдаштар, туғандар, мени таныгандар, танымагандар. Мен атым Алмазбек, Кадамжай району Алга айылынан болам. Буга чейин Кемерово областы Прокопьевск шаарынан окуп, ушул кесип жүргөнүм. Москвада иштедим, Сочиде иштедим, Бишкекте келип иштедим. Анан өз айылга шартка байланыштуу келип, Кудай кааласа устакана ачайын деп атабыз. Азырынча пока ушул реклама аркылуу 1ден 2ден машина келип турат. Анан туғандар дагы бир ой пайда болду да. Кудай кааласа бир комментарийден жазып добуш берсеңиздер, сиздер ой пикириңиздерди айтсаңыздар эми. Эки адамдын машинасынын фарасын полировка кылып беребиз, бесплатный. Өзү негизи бир фара 300 сомдон 500 сомго чейин полировка кылып атабыз, состояниясына карап туруп. Ошону сиздер комментарийге жазсаңыздар, кыл деп. Кылабыз Кудай кааласа, розыгрышты дагы. Анан комментарийге жазгандардан ичиден тандап алабыз. Бир основной шарты бар, бизге подписка болуш керек. Ошондой. Бир комментарийди баңдатыңыздарчы тугандар. Ассаламу алейкум.